Балыкчы шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борбору 50 миңден ашык калктын саламаттыгына кам көрөт. Учурда 30 миңден ашуун жарандардын амбулатордук картасы электрондошту. Жакшы жагы дарыгерлер убактысын азыраак кетирип, бул компьютерди ачканда эле жарандардын, пациенттин бизге келгени көрүнүп турат. Анализге дарыгер көрүп, керектүү консультацияга керек болсо аяка жиберген дагы ошол специалистте көрүнүп турат. Мурда мисалы анализдер баары эле бериле берсе, азыр кайсы оорусуна жараша керектүү гана анализдерге жиберилет. Бул менен ушул лабораториябызда дагы жүгү жеңилдейт. Бул иштер үчүн балыкчы мэриясы материалдык колдоо көрсөткөн. Балыкчы шаарынын үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна жанагы биз айтып аткандай электрондук кезек, электрондук амбулаторлук китепчелерди бүгүнкү күндө системасын киргизип атабыз. Бул каражатын айта турган болсок, 3 миллион 618 миң сом жалпы кетти. Ал акча каражатынын ичине 36 дана компьютерлер, ошол эле толук жабдуулар алынды да, принтерлери, роутерлери, андан сырткары мына ар бир кабинетке жанагындай кабелдер тартылды да, сетевой кабель баары өзү бири-бирине байланыша тургандай. Каладагы медицина борбору тиешелүү жабдыктар менен дагы камсыз болууда. Япон элчилигинде чөптүн тамыры жана адамдык коопсуздук проектинен грант алынган 90 миң долларга бул флюороаппарат азыркы убакта иштеп элибизге жардам берүүдө. СК өнүктүрүү фондунан дагы 4 миллион 800гө эхо аппарат, УЗИ аппарат алынган. Учурда санариптештирүүгө бей тапканлардан сырткары облус аймагындагы райондук администрациялар, айыл өкмөттөрүнүн иш кагаздары электрондук үлгүгө өтүп, билим берүү жана кызмат көрсөтүү тармактарында жигердүү иштер орун алууда. Мындагы тесттик байкоо иштери апрель айына чейин жүргүзүлөт. Эдил Месбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.